Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты жөнүм Айжамал Амирова, алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Баткен район акими селден кийинки калыбына келтирүү жумуштарын жеринде көзөмөлдөөдү. Ысык көлдө 44 жаштагы аял күйөөсүнүн ур токмогунан каза болду. Муфтият коомчулукка кайрылып, Куран менен ойнобоого чакырды. 11 майда нөшөрлөп жааган катуу жамгырдан улам Баткен районунун Суу башы айыл өкмөтүнүн Бөжөй айылына сел келип, айыл тургундарынын короо сарайларына кирип, ички жолдорду жууп кеткен. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жапа чеккендерден жеринен барып кабар алып, калыбына келтирүү жумуштарын көзөмөлүнө алууда, дейт райондук администрациянын басма сөз кызматы. Учурда ыкчам тартипте калыбына келтирүү, тазалоо жумуштары менен катар келтирилген зыянды аныктоо жумуштары жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Тазалоо жумуштарына жарандык кызмат атайын техникалары жана жергиликтүү тургундар тартылган. Аталган айылдардын сел өтүүчү сайлары жана 65ке жакын үй-жайлардын короо сарайлары сел шагылдары менен толуп калган. Белгилей кетсек, бул күнү Баткен облусунун Лейлек, Баткен, Кадамжай райондорунда сел жүрүп, материалдык чыгымдарга алып келген. Адам өмүрүнө зыян келген эмес. Ысык көлдө 44 жаштагы аял күйөөсүнүн ур токмогунан каза болду. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Райондук оорукананын реаниматолог дарыгеринин маалыматында аял баш мээсине оор жаракат кеткендиктен комага түшкөн. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Ысык көл райондук милициясынын кылмыш иликтөө кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары жабырлануучунун жолдошу 50 жаштагы жаран аныкталып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кылмышка шектүүнү суракка алууда 9 майда саат 20:21 чамасында жубайлардын ортосунда чыр-чатак чыгып, шектүү мас абалында аялын сабап, башына жана курсагына бир нече жолу уруп, андан соң аялынын эс учун жоготконун көрүп, уктап жатып алгандыгы белгилүү болгон. 10 майда эртең мененки саат 6:00 2002 жылы туулган уулу үйүнө келип, апасынын эс учун жоготкон абалында таап, тез жардам чакырган. Ал эми 11 майда аял эсине келбестен каза болгон. Азыркы учурда тергөө амалдары уланууда. Муфтият коомчулукка кайрылып, Куран менен ойнобоого чакырды. Анда дарыгерлигин, молдолугун, депутаттыгын кылганы туура. Дин кызматкерлери саясатка аралашпайт, бирок Алланын сөзү болгон Куранды бурмалоодо унчукпай тура албайбыз. Анткени ыйык Куранды бурмалоо бул чоң күнөө эле эмес, Алланын каарын алып келет. Алланын каары келсе, пенденин колунан эч нерсе келбейт. Куран менен ойнобогула. Күнүмдүк жыргалчылык жана саясий упай топтоо үчүн Алла Тааланын ыйык сөзүн булгабагыла жана бурмалабагыла. Курандын адал, арам өкүм чыгарууга илимиңер жетпейт жана укугуңар жок. Динди, Куранды билбеген инсан Куран аятын окуп, анын түпкү маанисин түшүнбөй туруп чечмелөөсү туура эмес. Ар бирибиздин Алла Тааланын алдына баруучу күнүбүз алыс эмес. Курандан колуңарды тарткыла. Акыл жетпеген иште адис менен кеңешүү керек. Аллахтын сөзүн саясатчы эмес, аалымдар чечмелесин. Ыйык китеп менен каада күтүп, добуш алам деген арам оюңардан кайтып, кеч боло электе тооба кылгыла, деп айтылат кайрылууда. Белгилей кетсек, буга чейин жогорку кеңеш кумарканаларды ачуу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда колдогон. Анда депутат Арсланбек Малиев колуна Куран китебин алып, кумар оюндарынын бир аз пайдасы бар деп жазылганын айткан. Депутаттын бул билдирүүсү коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.